Turmuştan günde geç kaytıp gelatkan gündüz sağınam. Мына ушинтип биз менин айылым көрсөтүүсүн баштайбыз. Сиздер күткөн, кызыгып көргөн ЛТР телеканалынын менин айылым көрсөтүүсү бүгүн Бекжар айылында. Кызыктын баары алдыда. Баштагы айыл Лангар айылынан өзгөчө комуз эстафеталык белегибиз бар. Бүгүн бул белекти Бекжар айылына тапшырып кетмекчибиз. Бизден алыстаңыздар, биз менен бирге болуңуздар. Менин айылым, менин айылым, менин айылым, менин айылым. Каяктан келатасыз? Азыр түштөнүүдөн келатам, түштөнүп келдим. Үйгө барыппы? Үйгө Бул жакта жумуш кылып атасыз, бир нерсе кылып атасызбы? Бул жерде жер айдап аттым. Бул жактабы? Могу трактор сиздикиби? Мына меники. Жүрүңүз, айдап көрөлүбү анда? Охо. Бул жерге отуруп алса болду. Отуруп ал. Мынакей. Эшти жаап коерайынбы? Айыл жапсаң жаап кой. Охо. Башта бул жерге картошка эгилген окшойт, Картошка эгилген. Картошканы жылда эгишет. Быйыл да картошка эгип экен. Быйыл сабыз экеткен. Сабизби? Сабыз. Ошол жерим айдап бер дегенден келип айдап атам. Канча жылдан бери трактор айдайсыз? 30 жыл болду трактор айдаган. 23 жашымда тракторда тургам, ошол боюнча башка иш кылгам жок. Ошол. Азыр 53гө чыктым. Бала чаканы ушу менен багам. Тиричилик. Абдан жакшы. Бул тракторуңуз бузулуп калса өзүңүз оңдолот экенсиз да. Кантип оңдойсуз? Бул өзүм оңдойм. Запчастарын Кашкарстактан алып келем. Анан өзүм аракет кылып оңдойм. Балам экөөбүз эптеп оңдойм. Мен да айдап көрсөм болчу да экен, Болот, айдап көрсөм болот. Жеңил элеби? Жеңил эле, машинада айдайм. Азыр бул жака бургандан мен бир айдап көрөйүн, Майы. Келесем мен айдап бир айдап. Майы, дейм. Көрсөтүп берип коюңуз, кайсыны кандай кылам? Мындай кыласың. Не касаласың? Мынаны. Газды басасың. Бул газ, Мына сцеплениени секен кое бересиң мынаны. Секен кой. Секин Газды бериш керек, Газды берип туруп сцеплениени кое берип. Бир күндө канча гектар жер айдайсыз? Бир күндө 4-5 гектар жер айдайм. Бүт эле айылдын жерин өзүңүз айдап берет экенсиз да? Айылдын жерин өзүм айдайм. Сизден башка дагы барбы? Жок, мен өзүм эле айдайм. Бир эле сиз экен айыл. Эми айылдын элине жеңилирээк болуш үчүн арзаныраак айдап бересизби же? Жок, айылга арзан эле айдап берем. Канча сомдон айдап бересиз? Немелерин 1 гектарды 2000 айдайм. 1 гектарын 2000 сомго. Ага бир артын карап койбойсузбу? Жакшы эле айдап атасыз. Аз-маз көтөрүп кой, кич. Кичине көтөрүп. Ошо аз-маз. Ошону өдө көтөрсөң көтөрүлөт. Көтөрүлдүбү? Жакшы үйрөнүп калдым. Тракторист болуп кетет окшойм мен. Эми түшүрүм. Мынакей ага. Бир аз болсо да сизге жардам бердим окшойт. Токтогул ага. Ишиңизге келгенми? Болуптур, жакшы барлыгы. Жерлерди жакшы кылып айдап эми эгин-тегин мол алсын элеми. Болуптур, рахмат, болуптур. Мен эми айылга көздөй жанайын. Сиз Сиз ишиңизди уланта бериңиз. Темир тулпарыңыз ишке жарай берсин. Мейли, болуптур. Болуптур. Арбаңыз аба. Жайгазым. Амансызбы? Жакшы, өзүм. Жазгы талай иштери башталып, теректерди бутап жатасыз. Талактан ушуларды эгип коеюн деп талдарды өзү бул кара тал эле. Мына кара тал түз болот да, бир нерсе иштеткенге жакшы болот. Ошон үчүн эгип азыр талды эге турган мезгили да. Жакшы. Аба,
Эми сиз бул жерде бүт бардык теректерди өзүңүз эккенсизби? Өзüm ekkemin. Оо, аябай көп эгипсиз го. Качан эккенсиз? Bunu ben ilişkilerim bolup kalıp anan keyin uşul mınau жылгадан суу түшкөндөн бүт тал терек кылып койгонмун да. Тискилдик жер ата бабалар алмөрүк эккен эмес экен, биздин жер суук болот, болбойт деп. Канча гектар жерге эккенсиз? Bir 4 hektar жердей бар. Ооба, эми өзүңүз иштеп атып зерикпейсизби? Zerikpeyim, iş kılıp atkanımda hiç zerikpeyim. Soğranbaydan beri uşul terek tuğralı aytkanı var. Cansız deyip kim aytalat tereklerdi? Cansız da ösüp durgan terek var mı? Terekler adam sundu bilip durat. Geçkirip yıldız çıkıp taң atkandı deyip. Akın kanday kılıp mani verip aytıp koyuyor. Kız mı? Oşak okşaganlarda özüm çok güdürönü vurda kulağımam sarı oluşup kalgan. Zerikpeyim. Sonuna bak. Rahmat. Oşantıp kallıktın doğrun sürüp жатабыз da kızım. Технологиянын өнүккөн заманда айылга келип, ага менен эстеликке сүрөткө түштүм. Ала эми колуңузду кармабайын, келиңиз, сиз да жумушуңузду кылыңыз. Ага, торпок гана кылам деп атасыз го? Канча түп керек эми? Дагы канчасын коесуз? Nere? Теректи. Канчаны кыясыз? Kıyıp büttüm bir 15 tüp direk kıyıktım. Özüme gereğin kıydım da kalkan hem jetilip duruyor. Su olsa. Emi bir boy jetken yer 3 karıştan açıp kalkan bolsa tez jetilişti başlaydı da. Oğu değeri mına terekler 15 yıl oldu. Yem kennayda oldu. Hem budan keyin jetilişti başlaydı. 15 yıldan keyin değil. Biz de ama geç gelip erte getip kalat da o şey için göğre uktaydı da terekler. Kimler jardamlaşat endi sizge? Jardam nevreler jaş. Özüm baldarım bari işlep ketken. Özüңүз эле? Anan kampırım jardamlaşat ele. Olan mektepke getip kalıptır. Эми бул теректериңизге суу жетиштүү эле болобу? Жакшы эле келип турабы? Su жетишсиз болуп калат. Күн ысыган сарата мезгилде суу Düze tartış bolot. Jetpey kalat. Oşodan sudan öksüz bolman tüzük jetilbey kaldı. Oşon üçün geç jetiliptir da. Sudan anan nemesi. Ama geç az bolot da. Toğlu zonu olgu büyük bolgun için. Жердин көркүн чыгарып теректерди эгип, бакты эгип, демдүү күчтүү болуп жүрөрүңүз аба. Uşu sağa geç kurun oylanıp jatam, sarının iş kılsam deyip. Rahmat aба. Çoğun rahmat. Oşan tültürüçülük geçiriyor tavız. Oo, işleri olsun arkadaşlar. O taka tuyaktı saktaydı. Tuyak tulpardı saktaydı. Tulpar ercigitти saktaydı. Ercigit oşonda eldi saktaydı. Ушундай түшүнүш керек. O ercigitin bekar takalap versin diyor. Onda Avalar, men айылым көрсөтүүсүнөн келдим ЛТР'ден. Ушул Бекжар айылын кыдырып жүрүп сиздерге ушундай туш болуп калдым. Бул Бекжар айылы эмне себептен Бекжар айылы болуп калган? Ошол жөнүндө айтып бербейсиздерби? Beyler den kişiden tarkaganda Beyler ayı. Ota Ovası Bekjar'da, Otavuvası. Sendire de çaldı. Tagi Bekjar. Bekjar'dan taraganda şu Bekjar ayı. Ha, demek Бекжар деген ата болгон экен, ошонун атына коюлган айыл экен да. Bek balgın. Bek ata ol. Ata bu ağızın atı. Oşadan tarkalgan bardı. Oşadan tarkagan. Jetata oşo Bekjar Başkata. Mönöktün En çok aksakalı buğa atağız. En aksakalı atağız uşu Bekjar. Абдан жакшы абалар. Эми абалар бул жерде ошо мөнөктөн башка дагы урлар барбы отурукташкан? Yok. Var az sanda. Аз санда бар экен да, биринчисин. Mönök bol koyan. Жакшы. Абалар бул айыл жөнүндө бир өзгөчө бир ыр саптар болсо, өзгөчө бир немелерди айтып бербейсиздер? Bazı saptı aytadım ama bal aytadım. O Bekjar özü eli sonun, yeri sonun, mınakta talada taşları var, neçen forum.
талықпай иштеп жатқан елдері бар, тартышып алға қарай сермеп қолын. Ушундай қасиетті сонун жер. Мына жақтағы катта сайы бар. Бұл сайды Мәшрап сай дейді. Мәшрап сайын ташыса өтөргө кечүү таба албай, адамдын кетет айласы, ылдыйлап агып отуруп элге тиет пайдасы ошол жерлери бар. Анан бу жер ынтымактуу эл болсо, мындай катар конот айылы, ынтымаксыз эл болсо эч билинбейт дайыны. Ынтымактуу элдердин мыймандос болот аялы, ынтымаксыз эл болсо адамга тиет залалы. Бул элдин эч кандай залалы жок. Мындай томолону ойногон балдары сонун Бекжардын. Мынандай эки баса жөтөлгөн мындай чалдары сонун Бекжардын. Жакшы, алар бул айыл жөнүндө аябай сонун ырсаптарын айттыңыздар. Айыл жөнүндө эмне себептен аталып калганын айттыңыздар. Эми мага уруксат берсеңиздер, батаңыздарды берсеңиздер, мен айылды да кыдырып жөнөйүн. Айылды кыдырып келе берем. Амин, рахмат абалар. Мейли аман болуңуздар. Болуптур абалар. Бекжар айылы Ош шаарынан 41 чакырым аралыкта жайгашкан. Кара Суу районундагы Кашкар кыштак айыл аймагындагы Бекжар айылында жалпысынан 1500гө жакын калк, 250 кожолук жашайт. Жергиликтүү эл негизинен мал чарбачылык, дыйканчылык менен алектенет. Бизде азыр аткарылган жумуштар мына түнкү жарыктандырууну толук бүтүрдүк. Анан кийин алыстык жактан элдердин бак дарактарын сугарганга биз айыл өкмөттөн турбалар сатып алып келип, ошол жумуштарды аткарып, толук элди суу менен камсыз кылдык. Анан кийин дагы бир болгон иштер мына ушул айылдын баардыгына таза суу алып келдик. Которбулак деген жакшы суубуз бар. Дарынычта катети бар. Ошолорду кеңири элге таркатып бердик. Азыркы учурда элдердин баардыгы суу проблемасы жок, аябай жакшы. Анан кийин дагы бир аткарылган жумуштар биздин жогорку айылдын көпөрөсүн Арыстын программасы менен 3 миллионго жакын акча менен бүтүрүп бердик. Айылдын көпөрөсүн. Өлкө башчыбыз айткандай, Сооронбай Жээнбеков айткандай, президентибиз биз аймактар өнүктүрүү жылына быйыл бала бакчаны киргиздик. Депутаттардын демилгеси менен быйыл Кудай кааласа ошол бала бакчаны бүтүрөбүз. Санариптештирүү боюнча мына бул биздин өзүбүздүн мектебибизге информатика классына биз өзүбүз санариптештирип, бүт интернет тармактарын жеткирип, толук жардам берип бүтүрдүк быйылкы жылы. Бул Бекжар айылында 27 жылдан бери ушул чеберчилик деп койсок болот. Өзгөчө өтүк, ат жалдыктарын кирет экен, тайрагабыз. Кылагы менен бир маектешет деп кирип калдым ийне. Ага, эми буга кантип кызыгып калдыңыз бул өнөргө? Бул өнөргө байкем агам тикчиле менчи. Агамдан көрүп, кызыгып, ошодон кылган нерселеринен кармап, отуруп анан ушуга кирдик. Кирип ушу менен алектенип, ушу менен нан таап жеп атабыз азыр. Жакшы. Көбүнчө мына өтүк тигип атат экен, саз бул жерде ат жабдыктарын дагы даярдап коюпсуз, тигемдепчи. Мындан башка дагы эмнелерди жасайсыз? Будан башка жүгөн, куюшкан, басмайыл, ошо токум, жабуу. Азыр мага да бир аз кичине үйрөтүп кетпейсизби? Кантип тигип, мен да үйрөнүп алсам болобу? Макул, кел. Жерге отур. Маке, азыр мен дагы Отурасың. Буну кармайсың жерден. Мынаны бурсаң, мына легировка болуп кетет, мынаны айландырып тигип кетесиң. мындан бурушум керек, э? Секейин бурсаң. Оңдош керек экен. Мына урматтуу телекөрүүчүлөр, көрүнүшү татаал болгону менен бир топ эле оңой экен. Бул жерде азыр тигүүнүн багытын өзгөртүш керек болсо, мынаны басат экенбиз. Бул менен өзүбүз каалаган багытка буруп алсак болот экен. Мисалы бурулуштарда дегендейчи. Мына буруп ала берет экенбиз, өзүбүздүн багытыбызга карап. Тиги жүгөндөр жасайт окшойт менимче. Бул жүгөндөрдү Өзүңүз жасагансызбы буларды? Бул жүгөндү көрүүчүлөр өзгөчө ат жабдыктарын жасайт экен агабыз. ошо бул менен жасалган эмес. Муну ручной тиккен жүгөн бул, колдо. Өз колуңуз Кол менен, менен сайылып тигилген жүгөн бул. Карагылачы, өзгөчө укмуш.
Ағаның өзгөчө таланты бар екен, талантына там бербесек дагы болбойт. Дагы эмнелер бар? Бул Камчыңыз да куюшкан, бар камчы, куюшкан бул, Куюшкан. күмүш куюшкан бул. Моңуз күмүштөн ошондо, э? Ох, Бул бул күмүш канча мыналар. күмүш кетти эми? Буну ошо атам алып келгенде коюп, мыналарын тигип, пышыктап, кармап, мейман тойго барганда салып, колдонуп жүргөн өзүбүздүкү бул. Бунуңуз эми атадан калган экен да бул эми? Атадан калган, атадан күмүш алып келген, буларды биз өзүбүз тиккенбиз, коюп. Жакшы. Талантыңызга тажым бар болуңуз ага. Рахмат. Тынч болуңуздар, өзүңүздөр дагы. Өзүңүз айтып калдыңыз, уулдарыма үйрөтөм деп. Үйрөтүп коюңуз. Дагы келебиз. Уулдарыңызды үйрөтсөңүз. Сизден өткөн мыкты чеберчи болуп чыксын. Айтканың келсин. Аман болуңуз. Тынч болуң. Мен айылга барайын эми. Бир күн Тынч келип бол. үйлөнүп кетем. Кудай кааласа. Укмуш сонун. Саламатсыздарбы? Амансыздарбы? Жакшы отурасыздарбы? Бул жакта шаң, күлкү, музыка жаңырып жатат. Абдан кызыгып кирип көрдүм. Амансыздарбы? Жакшы отурасыздарбы? Жакшы. Жадырап, жайнап, сонун маанайда ырда отурасыздар. Кандай себеп болду чогулуп отурганыңыздарга? Сен менин айылым программасында иштеген кызсың го кызым, куш келипсиң биздин айылга. Биздин шайыр апалар мына коңшу айылдарга концерттик программа алып чыгайлык деп ошого даярдануу менен алек болуп отурдук эле кызым. Эми азыр ар бир эле айылда шайыр апалар тобу түзүлүп жатпайбы? Сиздердин тобуңуздардын өзгөчөлүгү эмнеде? Тобуңуздарда канча айым бар? Ошол тууралуу айтып өтпөйсүзбү? Макул. Биздин топто 10 апа бар. Бул 10 апанын баары элге үлгү болгон, балдары оорун очокту, элге кызмат кылган, сыйга, урматка малкыган апалар. Биздин шайыр апалардын дагы бир өзгөчөлүгү кызым, бул шайыр апаларыбыздын бардыгы бирден инструментте ойношот, бардыгы ойной алышат. Кооз комуз, аса таяк, мына көкөр, бүт инструментте ойной алышат. Сонун экен да анда, келиңиздер анда. Сиздердин бир жакшы чыгармаңыздарга теле көрүүчүлөрүбүз менен биргеликте күбө бололу. Макул, кана апалар анда ырдайлы. Бекжарым деген ырды ырдап берели га. Өзүңүздөрдүн айылыңыздарды даңктаган ыр. Даңктаган ыр. Ezelden ata babalar Beyzar dev atın koyuşkan Beypel turmuş geçirip Intımakta boluşkan Beyzar elim mıyık cerim Örkündey ver ösever Kelecekte maksatına yetever Ay külün jassa jaykalıp Bil konuşağa jaraşkan Elimden kelgen meymandar Suqtanı menen qaraşkan Beyzar elim mıyık jerim Örkündey ver ösever Kelecekte maksatına yetever Beyzar elim mıyık jerim Örkündey ver ösever Kelecekte maksatına yetever Beyzar jerim mıyık jer Мыкты даярдык го я. Аябай талантыңыздарга суктандым. Талантыңыздарга айзим. Рахмат балам, рахмат. Эң мыкты
Мына ушундай көп кырдуу, таланттуу шайыр апаларга мындай өзгөчө белегибиз бар. Бул белек Лангар айылынан сиздерге тартууланган белек. Ушул комуз менен шаңшып, ырдап, элибизге, журтубузга деги эле кийинки муундарга үлгү болуп жүрө бериңиздер, талантыңыздар өркүндөп өсө берсин. Рахмат. Бар болгула. Энелер, уулдан урмат, кыздан кызмат көрүп, бактылуу карылыктын доорун сүрүп жүрө бериңиздер. Сиздерге терең ыраазычылык, бар болуңуздар, аман болуңуздар. А мен сапарымды улантайын. Болуптур, жакшы болуңуздар, Болуптур. Айтканыңыздар келсин. Чоң рахмат. Мейли, жакшы болуңуздар. Арыбаңыз эне. Демдүү күчтүү бакубат олтурасызбы? Кандайсыңар козулар? Кел. Мен алдыма отуралы. Энемди сөзгө тартайын. Эне, мына ушул өзгөчө коз, боз үйдү сиз жасалгалап, сиз тигипсиз да. Эми ушул тууралуу айтып өтпөйсүзбү? Көп ийгиликтерди багындырыптыр, көптөгөн жетишкендиктерге жетишиптир. Мен бул боз үйгө өтө кызыгат элем жашайман. Чалдагы мына директорду чалап келген. Өзү да бирдемелерди жардам кылат эле. Чалыңыз. Ооба. Ушул үй жасайлы. Уул кыздарыбыз чоңоюп атат. Ушулардын тою болот. Неберелердин тою болот. Бекер отурабыз да бир киши жок да. Анан өтө кызыгып жасаганбыз. Кудайга шүгүр. Максатыбызга жеттик. Жебеле мелик да. 5 уул, 3 кызым бар. Кудайга шүгүр. Эң жакшы. Мына ширин козулардын урматын көрүп, жүзгө жашаңыз. Кылым жашаңыз. Өмүрүңүз узун болсун, 80 Батаңызды өрүп коюңуз эми. Ооба. Неберелериңиз менен кошо мен сизден бата алып кетейин. О, мен ушу кызым, балдарым бактылуу болгула, өмүрлүү болгула, рызкыңар көп болсун. Рахмат, чоң рахмат. Эне болуптур, жакшы калыңыз. Жакшы. Мынакей, бул айылды кыдырып жүрөп мен. Мындай агаларга жолугуп калдым. Темир уста агалар экен, өзгөчө аттын такаларын жасап атышат. Мына өзүңүздөр деле көрүп турасыздар. Ага, бул темир устачылык менен качандан бери эмгектенип атасыздар? Бул темир устачылык менен 15 жылдан ашып калды. Така жасап, такамык жасап, аттар такалайбыз. Өзүбүз жасап, өзүбүз такалайбыз. Өзүңүздөр каап атасыздар? Өзүм каап коем. Бул жак жардамчыңыз болобу? Буяк жардамчым. Эң кичине иним болот. Бир тууган иниңизби? Бир тууган иним. Барызган уруп берет ушул бала. Мен дагы 1-2 кармап көрсөм болобу? Болот. Сен кармаганда темирди ысыгына сок дегенде ысыгына согушуң керек. Муздап калса катып калат. Onda күч көп жумшалып калат. Кармасаң, сен дагы кармап көр. Казыр уруп көрөсүң кем? Ана. Колуңа араса күч толот да, булчуң толот. Ана, Bismillahirrahmanirrahim деп. Кайсы жерге урам? Алмак салмак урасың, Мен ур дегенде. Мен урган жерге ура бересиң, ур. Тез. Оппа. Оппа, дагы. Тез. Болду. Муздап калат, төптүр. Ема чекесине ур. Басып тур эми. Ама сенен уста чыккыдай. Мурун така сокподуң беле? Жок, биринчи жолу согуп көрөм. Сен колуң усулду экен. Ана урчу. Оппа, каттыраак. Ура бер. Болду. Молодец, көрдүңбү? Мына сонун ийи түшүп калды. Мынакей. Молодец. Ага, эми бүгүнкү күндө ушул эмгек менен канча уулду тарбиялап келатасыз? Бул эмгек менен азыр 5 уулду тарбиялатам. 5 уулум бар. Ошолорду окутуп, жайлаштырып атам. 2 уулум студент. Калганы мектепте окуйт. Ушуларды ушу печенеттер менен багып атабыз. Дарбаза жасайбыз. Элде эмне заказ болсо ошолор жасап беребиз ушул жерде. Элчилик сынган, неткен бүт буюмдарын алып келет. Ушул жерде биз жасап беребиз. Ширетип берем. Дарбаза, айнектерди жасайбыз.
Çöp sezonunda bütün traktörlerin sıngan yerlerini sorklap berem. Hem şu ayıl yerine gerekli nesileri polnsuz yerler kılıp bereriz elge. Demek Bekjar elinin büt dele kızmattары siz batkensiz. Oşonda el olup kaldık da kalasa. Жақсы аға. Мақұл эми аға, мен айлы bir қыдырып жөнөйүн эми. Maylı, rahmat gelgенде үй жакка өтүп чай ичип кеткиле. Сизге чоң рахмат. Үйрөнүп алсам деле жакшы болчу да экен. Дагы кенен. Мейли. Мейли, рахмат Казыбек. Рахмат, тынч болгула. Саламатсызбы ага? Саламатчылык. Малды жайып келдиңиз койдо. Алыстан ошол койлор жайып атканыңызды тетиги жактан көрүп атайын келдим сизге маек курганы. Менин айылым көрсөтүүсүнөн атым Перизат болот. Ушу мал чарбачылык менен алектенип келет экенсиз. Канча убакыт болду? Качандан бери алектенесиз? 30 жылдай болуп калды. Ушул Ошул жерде жашап, ушул жерде өнүп өсүп дегендей, бала чака багып, балдарды окутуп, турмушка берген берип, үйдө турган эми жакында үйдөйбүз. Жакшы. Бул жакта канча коюңуз бар? 150дей. Баарысы өзүңүздүкү. Мурун 250 эле дагы азайтып койдук. Кыш оор болот бизде. Негизи фермер болуп аябай көп мал жандыктарды багат экенсиз. Баарысы эле өзүңүздүкү же айыл тургундардыкын да багасызбы? Өзүбүздүкү. Эми мына жаз келип калды, тууган урок, карындаш урук дегенде биткен. Алып келишет. Кошумчалап багабыз да эми. Бирине дагы ора, миңине дагы ора дейт го кыргызда. Ооба да. Мурун сайыз убакта бул жерде сарай болгон. Жылган ичинде. Эми буларды эт багытында, сүт багытында сатасыздарбы? Сүттүн алып кетет ушул жерде. Айыл тургундары. Заводко алып кетишет. Эттерин да. Эттин базарга алып түшөбүз. Жакшы. Быйылкы жылы кандай болду киреши багытында? Быйылкы жыл жакшы, малдар жакшы төлөтүп алдык. Баягы айттым аракетке карап. Ооба да. Эми мен азыр 54кө чыктым. Эмнелерге жетиштиңиз мына ушул 30 жыл ичинде мал чарбачылык менен жүрүп, эмнелерди кандай ийгиликтерге жетиштиңиз? Эмнелерди арттыра алдыңыз? Не кылдык эле ушу? Мал алдын артынан эле балдар чоңойттук. Мына бактарды эгип неме түшүмгө келди. Алмаларын терип сатып атабыз. Мына теректерди жетилтип, теректердин ham сатканын сатып, өзүбүз иштеткенин иштетип, үй жай салып шаарга. Дагы элге, айылга пайдасы тийген кандай иштерди аткара алдыңыз? Эл атуулуу болуп. Айылга эмне, айылга муктаж болгондор келет. Анча-мынча кой сураганына кой берем. Сүт сураганына сүт алып кетишет. Демек, муктаждарга дагы кайдыгере карабастан жардамыңызды берет экенсиз да. Абдан жакшы экен. Ушинтип элдин сыймыктуу, атуулуу, эл жерге кызмат кылган инсан болуп жүрөрүңүз. Рахмат сизге. Мына береке болсун. Рахмат. Кырманыңызга береке. Рахмат. Рахмат. Силерге дагы рахмат. Ушунчалык келип бизден кабар алып, мынандай неме кылып кеткениңерге. Мал жандыктарыңыздын туягы көбөйө берсин, ийгиликтери каалайбыз ага. Бар болуңуз. Улайка, бул атыңызга токтолуп кетпейсизби? Каярга аттарыңыз бар экен. Бунусу ошо аламан улакка чабамын. Баягы аттардын кайман аттары болот эле го. Бул аты кандай бул атыңыздын? Бул атыбыздын аты өзү жашынан багып келатабыз ошо. Азыр ат деле кое элекпиз. Өзүнө жарашлуу жерде кашкат деп, жерде ат деп коебуз. Жерде ат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бул улуг агабыз 25 жылдан бери ушул аламан улак, 5-5 улакта катышып келеткен, көптөгөн сыйлыктарга экен. Керек болсо чет өлкөгө чыгып, Тажикстанга чейин барып улак чабып келген агабыз экен. Эми бул улактан кандай үзүр таптыңыз? Кандай ийгиликтерге жетиштиңиз? Ийгиликтерим Кудайга шүгүр эле. Биринчиден ушу байгелер туттук, элдерге танылдык. Кудайга шүгүр. Эң чоң байгеңизди айтыңчы, эң чоң кандай бай? Машина туттум, төө туттум, тайлар туттук.
Сизге жаккан байгеңиз кандай болду? Мен биринчи машина утканда абдан сүйүнгөнмүн машина утканда. Демек ийгилигиңиз аябай көп экен, Бул аттарыңызды минип көрсөкчү, кандай болот? Болот. Кайсы бирин миниктен болот? Мунасы жошураак ушуну. Айылга келип, аттын жанына туруп, ат минбей кетсек болбой калат го. Билинбеге мен аябай бийик турбайбы? Мынаке. Атты карагыла. Бул атыңызды эми чапканда кетсе керек, Кетет. Аттын ойногонун карагылачы. Улак болсо эң үйрөйүнө. Жакшы ага. Атыңыз аябай жакшы ат экен, сындып ат экен. Көз тийбесин. Бер. Кайсы жерге байлайсыз? Бул жерге окшойт, Ага, айтсаңыз эми бул улакка азыркы учурда өзүңүздүн уулдарыңыз кызыгып атабы? Кызыгат, балдарым барды улакка. Канча балаңыз бар? 3 уул, 1 кызым бар. Экөө бирөөсү 5-те, бириси 2-де окуйт азыр. Мына сырларын үйрөтүп атасызбы? Үйрөтүп атат. Анча-мынча ошо бизге серке улактар болот. Ошого чыгып чаап атышат. Ачырып берген улакты. Жакшы ага. Ага, анда коштошом сиз менен. Аттарыңызды таптай бериңиз, уулдарыңызды улакка үйрөтө бериңиз. Дагы чоң байгелерди алып ийгиликке жетише бериңиз. Мейли, аман болуңуз. Сиздер көрүп жаткан бул кол өнөрчүлүктөр Оксана эжеге таандык. Оксана эже 5-классынан баштап мына ушундай шырдак тигип, ошондой эле курак курап, бүгүнкү күндө дагы келин болгон тапта дагы өнөрүн таштап койбой өздөштүрүп келе жатат. Улантып, эжеге айтсаңыз, мына ушул шырдактарды кантип өздөштүрө алдыңыз, кимден үйрөндүңүз? Бул шырдактарды мен апаман үйрөндүм. Бизге апам 5-класстан баштап кийиз кылышты, шырдамал кылышты үйрөткөн. Ошодон баштап улантып тигип келе жатам. Сон. Эми сиз азыркы учурда келин болуп, үй кызматына аралашып, кантип убакыт ажыратасыз? Аябай көп экен. Эмгектериңизди көрүп көзүм жайнап отурат. Буларды мен көбүнчө кыштын күндөрү гана тигем. Жаздын күндөрү колубуз бошобойт. Күздүн күнү кийиз кылып, анан аны коюп, анан кыштын күнү тигебиз көбүнчө. Кыштын күнү убактың болот. Анан жаган күндөрү курактарды курайм, бекер отурбай. Ошол. Жазында эшикте иштер менен колуң бошобойт. Азыр бул эмнесин тигип атасыз? Бул шырдактын чекеси, мондай чекеси. Бул ушунусу. Ушуну мындай тигип туруп, анан шырдакка буну улайсың. Анын одон кийин бул чекесин улайсың. Жакшы. Эми буну канча убакытта тигип бүтөсүз? Негизи эле мына азыр сонун кылып тигипсиз, чоң шырдакты, жаңы эле бүткөн окшойт. Канча убакыт кетти? Бошогонуңузда тиккениңизде эсептегенде? 1 жыл убактым кетти. Себеби мен эң кичинекей келинимин. Үйдө түйшүктөр бар. Ошон үчүн колум бошто гана кармайм. Өзү тиксең бир жардамдашпайт. Эч ким жардамдашпайт. 3 айда бүтүп калсаң керек өзү. Жакшы отуруп тиксең. Жакшылап киришсеңиз, Колуң бошто кармап тигесиң. Сонун экен. Жалаң кийизден жасайт окшойсуз, Ооба. Бул балдардын атасы эмне жумуш кылат? Бул балдардын атасы мал чарбачылык менен жумуш кылат. Бул жерде мал чарбачылык гана. Мал чарбачылык менен анан кенже уулу үчүн эч жака чыкпайт. Үйдөгү жумуштар менен гана элек болот. Өзүңүздүн бир күндүк убактыңызды айтып өтсөңүзчү, эмне кыласыз? Күнүмдүк тиричилик. Күнүмдүк тиричилик, саар туруп от жагасың, уйсайсың. Ушу үйдөгү тиричилик. Кайнене, кайнатаңыз кандай келин болдуңуз? Кайнына, кайнатама жакшы эле келин болдум дейм. Себеби келгениме 20 жылдан ашты. Бир талаа түзгө чыккан жокпуз. Ушу кемпир чалды карап үйдө жайлоого чыктык. Азыр атам менен энем каарып калгандыгына байланыштуу 3-4 жылдан бери жайлоого чыкпайм. Сонун экенсиз, идеалдуу келин болупсуз айылда. Эже, сизге рахмат, ишиңизге ийгилик. Мен да барайын, мына кечте кирип калып. Келипсиңер. Рахмат силерге дагы. Казыбекте күтүп калгандар. Мен жөнөдүм анда.
Перзат, бүгүн саякат кандай болду? Сага жактыбы? Абдан сонун болду. Кызыктуу каармандарга жолуктум. Айылдын эли дагы, жери дагы жакта. Казыбек, карачы, кечкисин дагы мына ушундай жапжарак, жолдору тептегиз, эли дагы кең пейил, меймандос экен. Кыскасы, айыл өнүгүп, өсүү жолунда экен. Перзат, мага айтсаң, чындыгында жарыктар аябай сонун коюптур. Анан мага айтсаң, бүгүн айылдан кандай белек болду кийинки айылга? Мына мындай белек көкөр тартууланды. Бекжар Шайыр апалар тобу тарабынан кийинки айылга мына ушундай өзгөчө белек таланттуулар, өнөрлүүлөр тарабынан берилген белекти кайсы айыл биринчилерден болуп алып кетет экен Казбек? Ооба. Кайсыл айыл ушул белекке кызыккан болсо, биздин экран алдыдагы номерлерге байланышыңыздар. Сөзсүз биз барабыз, бул белекти алып барабыз, Биздин эгерде Менин айылым көрсөтүүсү сиздерге жаккан болсо, сөзсүз түрдө интернет баракчаларына кирип, өзүңүздөрдүн ой пикирлериңизди калтырыңыздар. А биз сиздерге кызыктуу каармандар ошондой эле өзгөчө айылдар менен тааныштырууга аракет жасайбыз. Бизден алыстабаңыздар. Биз коштошпойбуз, кийинки көрсөтүүдө көрүшкөнчө. Саламатта калыңыздар. Амандыкта көрүшкөнчө. Казбек, аялда мага тезирээк жетип алалы. Бул жактан машина келип калса, чыгып кетели. Өзгөчө белек, мага жакты Перзат. Сон жасалып тартабыз да. Суук болуп кетти. Үшүп калбай экенбиз, күтүп калбай экенбиз, эртерээк келсе экен эми машинабыз. Мына аз бат эле келип калса керек. Кичине күтө туралы. Талай келбейсиңби, олтурбайсыңбы? Жок, күтөлү. Айыл кечи. Айыл кечи дейт. Хорошо? Сон элесип калды. Аябай сонун. Ойнойт.